Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаменов жана Батыров агайларыбыздын ой өрүшү Кругозор китебинен номер 46 сабак. Искусство, адабият, сүрөт жана каллиграфия деген эң сонун тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Бүгүнкү чыгарылышта эмнелер тууралуу сөз болмокчу? Сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Биринчи — искусство. Кытай искусствосу, каллиграфия, япон, араб искусствосу тууралуу эң жакшы маалыматтарга ээ болосуздар. Искусство чеберлери эстетикалык рахат алуу үчүн эле сулуулук жаратышпайт. Болмушту образдуу өздөштүрүү максатын көздөшөт. Көркөм өнөр усталары коомдун идеологиясын жаратышат. Кытай искусствосу улуттук живописи, гоуха деп аталат. Анда жибекке, кагазга, фарфорго туш менен тартылат. Европалыктардай көлөм перспектива, көлөккө психология сүрөттөлбөйт. Каллиграфия искусство деңгээлине чыккан. Кист калкыма штрихтүү, назик болгону үчүн 5 ыкма менен жазышкан. Көңүл буруңуздар, Кытай сөздүгүндө 56 000 иероглиф бар. И деген тыбышты жазыш үчүн кисти 60 жолу кыймылдатуу керек. Анын 84 мааниси бар. Корейлерде айрым байыркы тексттер тигинен да, капталынан да окуса бирдей маанини берген. Япон искусствосу 15-кылымдан бери гүлдөрдү орду менен жайгаштырууну икебана деп аталат. Гүлдөрдүн формасы, ыргагы, түсү гармонияга жеткирилет. Гүлдүн сабагы, жалбырагы, мейкиндик фону да көңүлдөн четте калбайт. Булар асман, жер, адамдардын символикасын билдирет. Азыр икебананын 3 мектеби бар. Анда 15 миллион окуучу окуйт. Араб искусствосу. Исламда адамдардын сүрөтүн тартууга негизинен тыюу салынган. Бир гана Гератта миниатюра мектеби пайда болгон. Миниатюра бул өтө назик, манера менен өзгөчөлөнгөн чакан живопис. Анда символикалык мааниси бар. Мисалы, адамдардын, чымчыктардын кубанычтан күлүп жаткандай кылып тартат. Кагазга, жыгачка, алебастрга геометриялык жана өсүмдүктөрдүн мотиви менен чексиз кайталанган чырмоолор болот. Аны арабеска деп да атап жүрүшөт. Анын ичинде чырмоолордун арасына Курандын аяттары чеберчилик менен жайгашат. Европа искусствосу. Сүрөттө май боек менен холостко тартат. Леонардо да Винчи 16-кылымда тарткан Мона Лизасы азыр 60 миллион фунт стерлинг деп бааланган. Аны тартканга 6 жыл кеткен. Мона Лизанын картинасынын артында 3 варианты бар деп эсептеп рентген көрсөткөн. Далинин Мышык жана Дора Мар картинасы 92 миллион доллар деп бааланган. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, аукциондо Кыйкырык деген картина 120 миллион доллар болгон. Ал эми Сезандын Карта ойноочулар деген картинасы 250 миллион долларга сатылган. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Ой өрүшү Кругозор китебинен 86-87 беттерден өзүңүздөр дагы кененирээк окуп таанышып чыгыңыздар. Миң уккандан бир көргөн дегендей, китепти барактап дагы өз алдынча кененирээк маалымат алыңыздар. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.